Өлкө башчы Садыр Жапаров Бишкек Баатырдын эстелигинин ачылышына катышты. Коронавирустун 3-чү толкуну майдын аягында башталат. Кыргызстанга май айында AstraZeneca вакцинасы келет. Бишкекте мыйзамсыз курулуштарды алуу иштери улантылууда. Өлкө башчы Садыр Жапаров бүгүн 14 апрелде Борбор кала ысымын алып жүргөн Бишкек Баатырдын эстелигинин ачылышына катышты. Бул тууралуу президенттик аппараттын басма-сөз кызматы билдирет. Төмөндө мамлекет башчысынын сүйлөгөн сөзү. Бүгүн биз өлкөбүздүн борбору Бишкек шаарынын тарыхындагы өтө маанилүү окуяга күбө болуп отурабыз. Анткени түрө жайылып келип, аты жөнүн борбор шаарыбыз көтөрүп жүргөн атактуу адамга арнап, анын алдындагы парызыбызды өтөп, салтанаттуу жагдайда эстелик орнотуп жатабыз. Кыргызда арбагы бийик, арбагы тирүү деген илгертен келаткан ата сөзү бар эмеспи? Кыргыздын сол тоорусунан чыккан Бишкек Баатыр ырыс жылоологон, ошондой эле касиеттүү адамдардан болгон экен десем, сөз чындыгынан бузулбас. Анын ысымы кылымдан кылымга үзүлбөй, угулган санжыралуу аңыз катары эле айтылып тим болбостон. Адегенде Сары Өзөнчүйдүн боорундагы укумдай жер атына айланып, ал эми 20-кылымда мамлекетибиздин саясий борборунун аталышы болуп калды. Дегеним ооз-эки жана документалдык булактарга караганда Бишкек Баатырдын сөөгү жашырылган жерге оболу төбөсү ырактан көрүнгөн күмбөз тургузулса, кийин соңунда Пишпек ата коргону аталып кеткен ал жер калай кал сыйынган ыйык жайга айланып, тегерегине акырындап эл уюп, отурукташкан журт байырлап, ушул процесс токтобой улана олтуруп, акыры чоң шаар калыптанды. Урматтуу шаардыктар, борбор шаарыбыздын көркүн арттырууга албан иш-аракеттер жүрүп жаткандыгы баарыбызды кубандырат. Ушул аракеттер шаардагы тарыхый эстеликтерге камкор мамиле жасоо менен коштолушу керек деп эсептейм. Маселен, эл оозунда темир усталар сепили деп аталып жүргөн байыркы Жол шаарынын калдыгын изилдеп, көп кечиктирбей Бишкек шаарынын тургундары суктанган, саякатчылар каттаган тарыхый маданий бурчуна айландыруу зарыл. Анткени байыркы түрктөр менен соңдулар түптөгөн, башаты 5-6 кылымга барып такалган Жол шаарынын калдыгы биздин байыркы маданияттар, анын ичинде Улуу Жибек жолу менен байланыштырып турган таберик. Учурдан пайдаланып, шаардын мэринен, маданият министринен Бишкек шаарынын тарыхый маданий эстеликтерине көңүл бөлүп, кам көрүүнү өтүнөмүн. Бүгүн болсо шаарыбыздын жасалгасы дагы бир эстелик Бишкек Баатырдын эстелиги менен толукталып жатат. Баарыңыздарды ушул маанилүү окуя менен куттуктаймын. Борбор шаарыбыз өнүгүп өсө берсин, деди өлкө башчы Садыр Жапаров. Кыргызстанда коронавирустун 3-чү толкуну майдын аягы июндун башында башталат. Бул тууралуу Саламаттыкты сактоо жана социалдык өнүктүрүү министри Алымкадыр Бейшеналиев билдирди. Анын айтымында бул жагдай COVID-19 каршы антитела 8 айдан 1 жылга чейин сакталышына байланыштуу. Калктын басымдуу бөлүгү 2020-жылдын июнь-июль айларында коронавирус менен ооруган. Айрымдары жеңил түрү менен ооругандыктан алардын антителасы өтө жогору деңгээлде болгон жок. Алар ташуучу жана жайылтуучу роль аткарышы мүмкүн. Ошондуктан биз профилактикалык иштерди жүргүзөбүз, деди Бейшеналиев. Анын айтымында мурунку ката кайталанбасы үчүн бардык ооруканалар дары-дармектин 2-3 айлык запасы, кошумча дарыгерлер менен камсыздалган. Министр 3-чү толкунга карата даярдыктар жүрүп жатканын белгиледи. Ооругандардын көпчүлүгү Бишкек менен Чүйдө катталууда, дейт Бейшеналиев. Кыргызстанда коронавирустун 1-чи толкуну 2020-жылдын июнь-июль айларында, 2-чи толкуну ноябрь айында келген. Өлкөдө 14 апрелге карата акыркы сутка ичинде коронавирустун 240 жаңы учуру катталды. COVID-19 диагнозу менен катталгандардын жалпы саны 90.839 жетти. Кыргызстанга май айында коронавируска каршы AstraZeneca вакцинасынын 420 000 дозасы келет. Бул тууралуу Республикалык иммундук профилактика борборунун директору Гүлбара Ишенасыпова билдирди. Анын айтымында 2020-жылдын сентябрь айында Кыргызстанга аталган вакцинаны алып келүү макулдашылган. Бирок вакцинанын терс таасири тууралуу маалымат тарагандыктан Кыргызстан аны алууну убактылуу токтоткон. Кийинчерээк Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму терс таасир тууралуу учурлар AstraZeneca вакцинасына тиешеси жоктугу жөнүндө корутунду чыгарган. Бир катар өлкө эмдөө иштерин жандантты. Кыргызстан кирген COVAX программасы КМШ өлкөлөргө вакцинаны бөлдү. Ага ылайык Өзбекстанга 660 000 доза, Кыргызстанга 400 000 доза, Тажикстанга 290 000 доза берилет. Бул биринчи этап. Экинчи этапта биз башка вакцинаны да тандасак болот, дейт Ишенасыпова. Бишкек мэриясынын жер пайдалануу жана курулуш башкармалыгы тазалык муниципалдык ишканасы менен биргеликте мыйзамсыз курулуштарды түр-түрүн улантууда. Бул тууралуу шаардык мэриянын басма-сөз кызматы билдирет. Маалыматка караганда бул жолу Каркыра жана Кадыреке көчөлөрүнүн кесилишиндеги өз билемдик менен орнотулган темир тосмо алынган. Ишкер шаардыктарга түшүндүрүү иштери жүргүзүлгөндөн кийин Лебанев жана Асаналиев көчөсүнүн кесилишиндеги күркө, ошондой эле Учкун Кичи районунда мыйзамсыз орнотулган 20 тонналык контейнер ээлери тарабынан алынган.
Ошондой эле Ак Тилек конушундагы Ак Тилек көчөсүн реконструкциялоонун алкагында кызыл линиядан чыгып кеткен 3 дубал жана Төгөлбай ата көчөсүндөгү темир тосмо алынып, Армейский көчөсүн оңдоо үчүн жолдун өтүүчү бөлүгүндөгү дубар жана дарбаза алынган. Мындан сырткары Тоңгоч Кичи районунда жайгашкан унаа жуучу жайы жана Куйруучук көчөсүндөгү күркөө демонтаждалган.